Салам достор, сиздерге бүгүн бир платформа боюнча маалымат беремин. Алгач бул платформага катталып, мен акча салып койдум уже. Андан кийин мен сиздерге иштөө жолдорун жана акча чыгаруу жолдорун алдыда көрсөтүп берем. Биринчи катталып аткан учурда бул жерге логин жазабыз. Анан мына жер +1 бойдон кала берсин. Бул жерге 996 деп көтөрүп жүргөн номерибизди жазабыз. Связь номерибизди жазабыз. Андан кийин бул 0014 деген жазуу чыкса, ошону бул жерге кайталап жазабыз. Сиздерде кандай жазуу чыкса, ошону кайталап жазасыздар. Ал эми бул жерге пароль түзөбүз. Паролду бул жерге кайра кайталап жазабыз. Бул жерге тийбеңиздер. Ал эми бул жерге email поштаңыздарды жазыңыздар. Бул жерге галочканы басып, анан регистр дегенди басабыз. Мынакей сайтка кирди. Сайтка киргенден кийин бул жерде турган mine деген бул биздин профилибиз болуп саналат. Акча салыш үчүн депозит дегенди басабыз дагы. Ушул жерден канча депозит салабыз? Мисалы, $100 сала турган болсок, 100 белгилейбиз. Андан кийин трансфер деген басабыз. Буну басып, бул жерде берилип аткан адреске, мисалы, Binance'дан $100 которобуз. Ошондо биздин балансыбызга $100 келип түшөт. Минимум $10 баштап VIP тарифтерин алып иштесеңиздер болот. Мисалы, VIP тарифтер боюнча бул жерде жазылуу. Мисалы, сиздер $10 салсаңыздар болот. VIP 1 тарифин алыш үчүн, VIP 2 тарифин алыш үчүн $30, VIP 3 тарифи $50, VIP 4 тарифи $100. Эскертип кетейин, бул жерде риск бар. Рискованный сайттар. Риск кылууга даяр болсоңуздар гана акча салып иштеңиздер. Мен мисалы риск кылууга даяр болуп $100 салдым. Ошол $100 азыр VIP 4 тарифин сатып алам. Тариф сатып алыш үчүн мына жердеги жашыл галочканы басабыз. Так, андан кийин confirm деген баскычты басабыз. Мынакей, биз VIP 4 тарифин сатып алдык. Окей. Эми мындан задание аткарабыз. Ушул жерди басабыз. Окей. Так, окей, бул жерге биринчи перевести кылып которуп алайын. Алуучу бул даректерди толтурабыз. Мисалы, Мира телефон номер жазып коебуз. Задание аткараардын алдында бул жерлерди толтуруп алабыз. Сактоо дегенди басабыз. Өлкө Кыргызстан. Эми сактоо дегенди басабыз. Эми авто дегенди басышыбыз керек. Андан кийин тапшыруу дегенди басабыз. Макул. Дагы авто дегенди басабыз. Тапшыруу. Макул. Ошентип заданияны аткарабыз. Тапшыруу. Окей.
задание түгөнгүчө аткарабыз достор. Задание түгөнгөндө өзү аткарылбай калат. Мынакей достор, 30 задание аткардык. Задание түгөнгөндө ушундай жазылып калат. Дальше кетпей калат да. Бүгүн обновление кыла турган болсок, мына 30 задание аткарганыбыз үчүн бизге почти $15 прибыль ала алдык. Назад басабыз дагы. Эми бирден назад басыш керек экен, күтөлү. Эми главный деген жерге келдик. Бул жерде акча табуу үчүн бөлүшүңүз деген жерден биз досторубузду чакырсак болот. Бул биздин реферальный ссылкабыз болуп саналат. Ал эми азыр акчабызды чыгарыш үчүн так бир назад басайын дагы. Акчабызды чыгарыш үчүн майндеги киребиз. Анан withdraw дегенди басабыз. Минимум $1 баштап чыгарсак болот. Ошондуктан биз $14.78 чыгарабыз. Бул жерде биз адресибизди киргизип алыш керек. Кайсыл адреске чыгарабыз? Валюта үчүн мына TRS20 тандайбыз. Анан бул жерге TRS20 адресибизди Binance'дан алып келебиз. Мисалы, мен Binance'га чыгара турган болсом, Binance биржадан бул адрести алам. TRS20 сетиндеги адрести алам. Мынакей адрести алдым. Эми бул жерге коем. Байлоо дегенди басып коебуз. Так, эми кайрадан бул жерге $14.78 деп жазабыз. Андан тартып алуу дегенди басабыз. Так, 14.78 withdraw дегенди басабыз. 14 эле чыгарат окшойбуз менимче. Ооба, эми бул жерге пароль жазабыз. Так, биз бул жерде безопасность деген жерге киребиз дагы. Установить платежный пароль дегенге 6 орундан турган пароль түзөбүз цифрадан. Биринчиге входко колдонгон пароль жазабыз. Анан бул жерге 6 цифрадан пароль түзөбүз өзүбүз акча чыгарыш үчүн. Ошол паролдор керек болот. Кайрадан бул withdrawга келебиз дагы. Бул жерге ондук болбош керек экен, 14 деп эле жазыш керек экен. Болду. Мынакей успешно болуп кетти. Экранды бир обновить этели. Биздин балансыбыз 100 болуп калды. Так, мынакей достор, биздин азыркы акчабыз бул жака келип түштү почти. $14 чыгарганбыз, 13,13 болуп түштү. Ошондо 0,7 цент доллар комиссияга кармалыптыр деп түшүнсөк болот. Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй эле акчасы дагы кошелегиме келип түштү. $10 баштап иштесеңиздер болот. Жерде картасы бар. Так, $10
сала турган болсок, биз канча табабыз, 20 салсак канча табабыз деген таблицалары бар. Мисалы $10 салып, күнүнө $2 алсаңыздар болот. $30 менен күнүнө $4, $50 менен күнүнө $8, $100 салып, күнүнө $15, $200га $25. Ушинтип прибыль алсаңыздар болот. Дагы бир эскертип кетейин достор. Бул рискованный сайт. Риск сайттарга биз акча салганда рисковать этип салып коебуз да. Ошон үчүн прибыль алып иштейм дегендер өзүңүздөрдүн чечимиңиздер менен кирип иштеңиздер. Мен болгону багыт берем. Ушул сайттар бар экенин сиздерге айтып көрсөтүп берем.